Оудалондан BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Каталония эгемендүүлүгүн сүрөгөн чакта Испан премьер-министри демократияга каршы чабуул деп жикчил бийликтерди айттады. Манжа тагын алуудагы алдыңкы технология кишинин ким экенин аныктап, көбүрөөк кылмыштын бетин ачууга шарт түзөт. Вулкандын атылышын алдын ала айтууга болобу? Окумуштуулар Исландияны изилдешиди. Саткынчылык кылып өлкө конституциясына каршы абдан опурталдуу чабуулга өттү деп Испаниянын премьер-министри каталан бийликтерин айыптады. Испан парламентинде сүйлөгөн сөзүндө Мариано Рахой өз өкмөтүнүн жообун тиешелүү деңгээлде жазалды деп актанып, каталан өкмөтүнүн аракеттерин сындады. Дал ушул кайрылуу Испаниянын өкмөтүнө түшүнүксүз болууда. Кече-кечинде Каталониянын президенти Пучдемон референдумдан кийин аймак эгемен мамлекет болууга укугу бар экенин белгилеп, бирок көз карандысыздыкты жарыялоону токтотот деп билдирди. Ал себептен көптөр түшүнүксүз абалга кептелди. Ал эми Барселонадагы каталониялыктар аймак кайсы багытты көздөй жылаары белгисиз болуп жатканын билдиришүүдө. Соңку 1 сааттын ичинде Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой өлкө тарыхындагы маанилүү учурда туруксуздук орногонун айтты. Ал референдум демократиянын алкагында өттү деп айтуу алдамчылыкка жатат. Айтылган добуш берүү мыйзамсыз. Испания бөлүнбөйт жана жарандарына ал тууралуу добуш бер деп суранбайт. Ар бирибиз ата мекенибизди коргоого милдеттүүбүз деп белгиледи. Ал эми Мадрид шаарынын тургундары дагы түшүнүксүз абалга кептелгенин билдиришүүдө. Бул абал дагы канчага чейин созулат? Бир нече жумага тынч болуп эле. Бул маселе кайрадан тигинен турат. Менин оюмча Пучдемон бара-бара чоң көйгөйгө кептелгенин түшүндү. Эки тарап келишимге келди. Бирок Пучдемон жагдайды жакшыртууга алы келеби көзүм жетпей турат. Баарыбыздын, айрыкча каталониялыктардын башы айланып түшүнбөй турган чак. Тургун болсо, менимче Испаниянын тургундарынын баары добуш берип, Каталонияны Испанияда калтыралыбы же жокпу деп чечсе туура болмок, деп айтты. Бирок премьер-министр конституциялык реформаларды өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр тууралуу сөз кылды. Манжа тагын аныктоодогу жаңы технология кан, баңгизат, жада калса чачыкка колдонгон гелдин исинен бери аныктайт. Жаңы ыкма менен алган далилдер бир нече айда кылмыштарды тергөөдө колдонула баштайт. Эми манжалардын 10 жыл мурунку изинен да молекулаларды тапса болот. Демек, буга чейин жабылып калган кылмыш иштери кайра ачылышы ыктымал. Кылмыш менен күрөшүүнүн ыкмасы акыркы 100 жылда анчалык көп өзгөрүп кеткен жок. Манжанын изин алуу кылмышкерди аныктоодо өзгөчө белги болуп эсептелет. Кылмыш окуясында калган изди көчүрүп алып, текшерүүгө жөнөтүшөт. Бирок Англиянын түндүгүндөгү Шеффилд Халлам университетинин окумуштуулары манжалардын изин аныктоонун башкача жолун табышууда. Эми алар изди анын химиялык курамы менен аныкташууда. Химиялык зат кылмышка шектүү адам баңгизат же спирт ичимдикти колдонгонун көрсөтө алат. Манжанын изи болгону тер. Ал эми тер биологиялык матрица. Демек андан көп маалыматты чогултуп алса болот. Бул спектрометр массасы деп аталат. Анын жардамы менен кылмышка шектүүнүн кылмыш кылып жаткан учурдагы жашоо мүнөзүн билсе болот. Башкача айтканда, анын жынысын, эмне тамак жегенин, ошондой эле ал баңгизат колдонгонбу, спирт ичимдигин ичкенби жана кандай косметика, анын ичинде чач майынын кайсы түрүн колдонгонун аныктоого болот. Бул ыкма 1 айдын ичинде колдонула баштамакчы. Шеффилд университети менен бирге Йоркшир полициясы көп илимий изилдөөлөрдү жүргүздү. Биз мурда айыпталып, бирок кутулуп кеткен адамдарды кайрадан текшеребиз. Ондогон жылдар бою манжанын изи кылмышкерди аныктоого жардам берип келсе, эми кылмыш окуясынан калган издерден мурда болуп көрбөгөндөй көп маалымат алууга мүмкүн болууда. Сез көрүп жаткан BBC эмегөндүн башка кабарларынын тизимиги. Кыргызстандагы президенттик шайлоо алдында Казакстан чек ара көзөмөлүн күчөттү. Эки өлкөнүн өткөрмө бекетинде жүздөгөн киши жана автоунаа кезекте турат. Казакстан расмий түшүндүрмө бере элек. Кыргыз премьер-министри Сапар Исаков чек арада кезек күткөндөрдү чатыр жана ысык тамак менен камсыздоону тапшырды. Кыргыз-Казактын чек арасындагы эң чоң ак жол бекетинен күнүгө 12 000 киши, 600 чукул унаа өтөт.
Буунун адам укуктары боюнча агенттиги мусулман акчылыгын өлкөдөн биротоло сүрүп чыгарууну көздөйт деп Мьянманын коопсуздук күчтөрүн айыптады. Буунун маалыматы боюнча Рохинжа согушкерлери августта полиция бекеттерине кол салганга чейин эле рохинжаларга каршы уюшкан аракеттер башталган. Качкындар кайтып келүүсүнө бөгөт коюу максатында айыл кыштактар өрттөлүп, дыйканчылык талаалары талкаланган. Саламаттыкты сактоонун дүйнөлүк уюму балдар жана өспүрүмдөрдүн арасында семиздик соңку 40 жылда дүйнө жүзү боюнча 10 эсеге өскөнүн билдирди. Уюмдун бул билдирүүсү 5 жаштан 19 жашка чейинки 31 миллион баланы жана өспүрүмдү изилдөөгө негизделген. Семиздик айрыкча Полинезия, Америка, Жакынкы Чыгыш жана Түндүк Африка өлкөлөрүндө кеңири жайылган көрүнүш. Жанар тоо жаратылыштын эң зыяндуу кырсыктарынын бири. Ушул күндөрдө вулкандардын активдешүүсү тынчтык бербей келет. 2010-жылы Исландияда вулкан атылганда асманга сапырылган күлүнөн улам Европада аба каттамдары токтотулган эле. Вулкандардын атылышын алдын ала божомолдоо үчүн британиялык окумуштуулар Исландияга аттанды. Исландиянын кооз табиятын жанар тоолор калыптаган. Бирок алар коогалаңдуу. 2010-жылы вулкандын түтүнү Европаны каптап, авиа каттамдары токтотулган. Ошондуктан британ окумуштуулары 7 жыл бою жанар тоолорду изилдешет. Исландияда жанар тоолорго дыккат байкоо салынат. Британ окумуштуулар абада керектүү ченемдерди жасоого жардам берет. Абаны жерден 2 метр аралыкта текшерип жатабыз. Эми жогору көтөрүлдүк. Ар кандай бийиктикке көтөрүлүп, атмосферанын катмарларын көрөбүз. Бул маалымат жанар тоолордун демин түшүнүүгө жардам берет. Бул атмосфераны изилдеген британ учагы. Анын ичи учуп жүргөн химиялык лабораторияны элестетет. Учак айланып, ыңгайлуу бийиктикте жүрө алгандыктан, окумуштуулар абадагы жанар тоонун газы тууралуу маалымат топтой алат. Бул газдын тыгыздыгы вулкандын атылышы тууралуу кабар берет. Биз бул саякат учурунда жасаган ачылыштарга таянып, учактан байкалган газдын изи жер бетинде болуп жаткан нерселерге байланыштуу экенин түшүндүрө алабыз. Мөңгүнүн алдындагы Катла деп аталган бул жанар тоонун атылышы эбак эле күтүлгөн болчу. Бул абдан активдүү ландшафтта далай вулкандар атылат. Бирок асмандан ченем жүргүзүү аркылуу табигый кубулуштардын залакасын азайтууга болот. Спорт. Европа чемпиону Португалия Швейцарияны, Франция Беларусьту жеңип, дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алышты. Ал эми өтпөй калган Нидерланддын капитаны эл аралык футболдон кетти. Түштүк Америкада Аргентина 3-1 менен Эквадорду утуп алды. 3 голду тең Лионель Месси киргизип, команда 1970-жылдан бери биринчи жолу дүйнөлүк кубоктун финалына чыкмай болду. Американын командасы 1986-жылдан бери биринчи жолу жолдомо албай калды. Ал эми Коста-Риканы кече 2-1 менен жеңип чемпионатка өткөн Панама шаардын көчөлөрүнө чыгып биринчи жолу дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алганын майрамдады. Теннис. Венус Вильямс 2-чи раундда 19 жашар Наоми Осакадан утулуп, Гонконгдун ачык турниринен чыгып калды. Шанхай Мастерс беттешинде биринчи ракетка Рафаэль Надаль америкалык Джаред Дональдсонду оңойлуу жеңип, 3-чү раундга чыкты. Эми акуланы сактап калган австралиялык айым тууралуу жаңылык. Бул айым Сиднейдеги аскы арасындагы көлмөдө камалып калган акуланы коркпой кармап, жырткыч балыкты деңизге кылдаат кое берген аракети тасмага түшүп калган. Мелисса Хаттер бул адашып калган акула азап тартып калганын айткан. Боорукер адам жырткыч жаныбарды да куткарат. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.